Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган. Кур'ан-ы Карим bir angeme kıla turgan bardığın mingen eşeği андай эле, кудуктун чоңдугу мындай эле, кайтарган кою мынча эле буларды айтпайт. Бирок Таврат, Инжилди кээ-бир башка китептерди окусаң, алар аңгеме кылып баарын айтат. Кур'ан үлгү ала турган маселеге гана токтолот. Бизге сабак бола турган нерсе. Андан кийин Нур сүрөсүнүн 31-аятынан бир нур алалы, пайгамбарга бир салават. 31-аят: "Ва ла ядрибна би аржулихинна ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ولا يضربن بأرجلهن ayallar butlar menen жерди теппесин дейт. Эмне үчүн? ليعلم ما يخفين буттары менен жерди тебип жашырган нерселерин көрсөтүп койбосун. Min zinatihin жашырган алардын кооздуктары, сулуулуктарын сыртка походкасы менен көрсөтпөсүн. Бұл жерде аятты тапсырғанда илгери арабтардың аялдары буттары адамдай эме тагып алчу экен да, билезик, коңгуроо. Ошондо басканда тыкыр-тыкыр деп башкалардын көңүлүн бөлчү. Ошондой эле эгер илгерги аялдардын бутунда ошондой коңгуроо болсо, бүгүнкү аялдардын неси шпилька деп эмне дейт? Такалары эмес. Ошону менен да мана жүрөсүңөр да. Отурсаң ушу мечитте да эркек менен аял келе жатканын билесиң да. Allah бұл жерде «Валя ядрибна би аржулихин» аялдар буту менен жерге уруп, жашырган нерсесин көрсөтүп койбосун. Бу жашырган нерсесин көрсөтпөсүнөн 14 кылым мурдагы аят бүгүн атайы ушу эркектерди азгырыш үчүн басышты үйрөнөттөр, а? Басканда каяга бир жак бияка таштасам деп. Ватубу илаллахи жамиан. Барыңар Аллаға тооба кылгыла, айюхал муъминун, эй имандуулар, лааллакум туфлихун. Тооба кылсаңар Аллах Тааланын азабыдан ажап эмес кутулууңар. Урматтуу мусулман бир тууган. Неге мен тооба кылам дейт да кээ-бирлер. Неге мен тооба кылышым керек дейт. Кызыңдын кендигини көрсөтүп жүргөн үчүн тооба кыл. Ömür жолдошуңдун көчөдө жанагындай туфлиси менен, такасы менен уруп, жашырган нерселерин башкага көрсөтүп жүргөн үчүн тооба кыл. Эже карындашыңа иман тарбиясын бере албаганы үчүн тооба кыл.